Мен аябай кубанычтамын, потому что тоже аябай силермен жолугайын деп жүргөм. Мен өзүм хотя сама врач, врачом работаю, гостопто иштедим, частный клиникаларда иштедим, дагы мен иштейм. Последние 4 жылдан бери психология өзүм занимаюсь, но именно вот силердин эмелерди көргөндө мага как-то отзывается, да? Анан все-таки биринчи жашоо өзүм окуп көрдүм. Анан все-таки трансформация окуп көрөйүнчү деп вот ОМГ окудум. Вроде какие-то мындай болуп атат. Ну, не совсем, да, мындай, может быть, глубоко болгон үчүн кээде түшүнбөй калып атамбы, билбейм, бирок все-таки аябай үйрөндүм, мисалы, разычылыкты, да, потому что мен тоже аябай в состоянии жертвы болуп койгом. В моей жизни очень много боли, разочарований, предательства было. Анан көбүнчө эле чын эле я винила, да, окружающих, почему у меня такая жизнь. Хотя вроде я все стараюсь, все делаю, эмнеге болбойт депчи. А на самом деле азыр эми мындай больше түшүнүп, разлычык айткан сайын намного легче, у меня в душе аябай спокойно болуп, билбейм, аябай какой-то гармония болуп келатам да. Ошончун аябай ыраазымын силерге да. Вот терең иштөө боюнча мен азыр талдоо кызын топпоймбу? Ал жакта врач бар да. Врачтар, мен айрыкча врачтар силер аябай скептик болосуңарбы, силерге надо вот эту наука менен доказать этип бермейин, ишенишпейт да врачтар ушундай да. Башында тоже ишенбейм, как так можно, как чувствовать. Хотя мен психология вот и базу, да, окугам, гештальт-терапия, 1-2 степень, коучинг окугам, постоянно развиваюсь. Алардын бардыгы сверху. Да, как бы сверху, да. А вот то, что... И ошол врач жөнүндө айта кетсем, аябай прям терең иштеп, ал өзү да айткандай, мен дейт ушунчалык өзүмдү умный сезип дейт. Ошентип калат да. Биз бошко барбадык беле Анжелика менен. Ошондо эжесин жеткирип, түшүрүп, күтүп отурган экен эшикте. Ошондо эмнеге кирген жокмун? Мен орустарга барып окуйм деп кирбей койгом дейт да. Ошол айтат да, азыр талдоодо окуп атат да. Мен ушунчалык ыраазымын дейт окуп алганыма. Себеби дегенде мен таппай жүргөн нерсенин бардыгын тамырынан ушул жактан таптым да. Ушунчалык окуп алганына ыраазы, анткени чыныгы себепти биз действительно разбордун жардамы менен табабыз. Мен эмне үчүн талдоо жасаганды элге үйрөтүп атам? Мен өзүм да жалгыз эле мага келгиле, мен мастермин деп отура берсем болмок да. Я вот этого не хочу. Мен адамдар наоборот менден көз каранды болбой, өздөрү жасасын деп ушундай максат менен үйрөтүп атам да. Эгерде каалайсыңарбы, келгиле окугула, эшик ачык. Азыр заң шарты боюнча толук айтып берем. Хорошо?